Математикада көйтүү бөлүүнү иштөөдө көбүнчө биз мамыча түрүндө аракет кылабыз. Ал эми оңой жолун билгиңиз келсе, көңүл буруңуз. Мисалы үчүн бул 3 орундуу сандарды 9га бөлүүдөгү айрым бир жеңил жолдору. Мисалы үчүн бизде 189ду 9га бөлүү керек. Ал үчүн биринчи 2 орундуу санды алып суммалайбыз. Бул 18. 3 орундуу сан болгондуктан буга 3тү кошпойбуз. 18ге 3тү кошкондо 21. Демек 189ду 9га бөлсөк 21 деген натыйжаны алабыз. Кийинкиси 198ди 9га бөлгөндө ошол эле кадамды 19. 3 орундуу сан, буга дагы 3тү кошобуз. 19га 3тү кошкондо 22. Кийинки санды өз алдынча аракет кылып көргүлө. Ага чейин мен көрсөтүп турайын. 3 орундуу сан 22, алдыңкы 2 сан, буга 3тү кошсок, натыйжа 25. Демек 225ди 9га бөлгөндө жыйынтык 25ти берет. Эгерде бул ыкмага ишенбесеңиз, кайсы бир санды бөлүп көрөлү. Мисалы үчүн 243тү 9га мамыча түрүндө бөлүп көрөбүз. 243тү 9га бөлүүнүн аткаруу тартиби боюнча 24тү 9га бөлсөк 2ден 18 кемитүү амалын аткарабыз. 6 кийинки калган санды алып түшөбүз. 7. 7-ни 9га көбөйтсөк 63. Тийинди бизден 0го барабар. Демек 27.